Assalamu alaikum. Мекендештер, мен Санкт-Петербургдагы диаспоранын өкүлү Аматов Санжарбек. Биздин маселе азыркы учурда коронавируска карата кырдаал өтө курчуп баратат. Ошон үчүн биз ар бирибиз мамлекетке, президентке, премьер-министрге, жогорку кеңештерге бири-бирибиздин салымыбызды кошо турган убакыт болуп турат. Ошон үчүн мен айтарым Санкт-Петербургдагы мекендештерге азыркы учурда ынтымакта болуп, ар кыл звоноктор болуп атат, ар кыл көйгөйлөр болуп атат экен элдердики. Ошону чогуу чече турган момент келип атат. Бир адам эч нерсеге жетишпейт экен. Азыркы учурда ошол карантин деп айтып атат. Ошого кафеге, волейбол, футбол, ошого окшогон мындай чогула турган жерлерди бир аз токтотуп турсак жакшы болот. Анан бул жакта срочно кетем деген Кыргызстанга бир туугандар болсо 1-майга чейин бир аз туруп турсак болот. Себеп дегенде азыр 4 күн мурун Кыргызстанга кеткен самолет кече жетти кечинде. Себеп дегенде аэропортко 4 күн түнөп калышты. 1 күн Москвада, 2 күн Санкт-Петербургда. Ошондой көйгөйлөр болбосун. Себеп дегенде биз дагы өзүбүз бир аз контролдосок жакшы болот. Анан мамлекетке алар муктаж, алар кылыш керек, алар чечиш керек деген менен анчалык даражага барбайлы, өзүбүз дагы кичине сабырдуулук кылайлы мекендештер. Ушул Санкт-Петербургда азыркы учурда ушул кыргыз коому Санкт-Петербург алар дагы жакшы иштеп алып барып атат. Азыр ушунун видеонун алдына телефон номерин калтырабыз. 24 саат бою биз кызматтабыз биргеликте. Эмне көйгөйлөр болсо айтыңыздар. Ушундай кырдаалда бирге болбосок, башка маалда болуш бир аз кыйыныраак. Ар бир сөздү туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Сураныч Санкт-Петербургдагы мекендештер